Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагынан 7-класска болмокчу. Сабактын темасы кызматчы сөздөр. Сабактын максаты кызматчы сөздөрдүн маани берүүчү жана өзгөчө сөз түркүмүнөн айырмаланып турарын аныктап, далилдешип, көнүгүү иштөө менен бирге синтаксистик талдоо жүргүзүп, машыгышат. Анда эмесе мурда өтүлгөн темалар боюнча кыскача кайталап алсак. Демек, этиштин өзгөчө формаларында этиштик, атооштуктарда сын атооштук, заттык, чакчылдарда тактооштук, кыймыл атооштордо зат атооштук белгилери бар экенин билебиз. Этиштин өзгөчө белгилери маанисине карай 3кө бөлүнөт: атооштуктар, чакчылдар, кыймыл атооштор. Анда эмесе жаңы темага өтсөк, кыргыз тилиндеги кээ бир сөздөр өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болсо, айрымдары лексикалык мааниге ээ боло албайт. Ошого жараша кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү маани берүүчү, маани бербөөчү жана өзгөчө сөз түркүмдөрү деп 3кө бөлүнөт. Бул жерде менен, абдан, жана, үчүн, албетте деген сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болгон жок. Мисалы, төмөнкү сүйлөмдөргө көңүл бурсак, жайлоонун көркү ачылат жайылып жаткан мал менен, адам адам менен адам, Беккул ары сөзмөр, ары акылдуу жигит. Бул жерде менен, ары деген сөздөр кызматчы сөздөр. Демек, кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берип, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр. Бул жерде эскерте кетчү нерсе, мисалы, окуучу деген сөздүн лексикалык маанисин алсак, биз мектеп окуучусун билебиз да, сөз түркүмдөрү боюнча зат атоочу экенин аныктап, маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө кошобуз. Ал эми жана, менен, бирок, арине, да деген жана башка кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбойт. Буга далил катары төмөнкү сүйлөмдү жазып, синтаксистик талдоо жүргүзсөк, эр башына күн түшсө өтүгү менен суу кечет. Кызматчы сөз менен, себеби сүйлөм ичинде сөз менен сөздү бири-бири менен байланыштырып турат. Эгерде менен деген сөздү өз алдынча колдонсок, эч кандай лексикалык мааниге ээ болбойт. Демек, төмөнкү сүйлөм айтылыш максатына карай жай сүйлөм, грамматикалык түзүлүшүнө карай татаал. Татаал сүйлөмдүн ичинен багыныңкы байланышта татаал сүйлөм. Бул жерде баш сүйлөм өтүгү менен суу кечет. Багыныңкы сүйлөм эр башына күн түшсө. Алгач баш сүйлөмгө талдоо жүргүзүп алабыз. Эмне кылат? Суу кечет. Тутумдаш баяндооч. Эмнеси менен? Өтүгү менен. Толуктооч. Эси көмскөдө. Ким? Ал. Кийинки талдоо багыныңкы сүйлөмгө. Эмне кылса? Күн түшсө. Баяндооч. Кимге? Эр башына. Толуктооч. Кызматчы сөздөр маанисине карай 4кө бөлүнөт: жандооч, байламта, бөлүкчө, модалдык сөздөр. Балдар, жаңы тема боюнча түшүнүк алдык. Анда төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Биринчи, кандай сөздөрдү кызматчы сөздөр деп айтабыз жана алар маанисине карай канчага бөлүнөт? Экинчи, булак деген сөздүн лексикалык маанисин тапкыла. Үчүнчү, аркылуу деген сөздү катыштырып сүйлөм түзүп, кызматчы сөз экенин далилдегиле да дептериңерге элементи менен катасыз көчүрүп жазгыла. Үйгө тапшырма. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деген темада кызматчы сөздөрдү катыштырып чакан дил баян жазгыла. Тапшырманы дептериңерге аткаргыла.
Анда эмесе бүгүнкү сабак ушуну менен аяктады. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.